Акыркы убакта өкмөт бир кызыктай ситуацияга, абалга баратасыңар. Бардык нерседе налогторду чогултпайбыз, налог жаңы киргизбейбиз, налогтун баарын мурункуна эле чогултуп атабыз деп коюп, кайра налогторго көбөйтүүгө баштадыңар. Кандай кылабыз? Тиги налог, бул налогду эле алып келип эле жаңы налоговый кодексте өйдөлөтүп баратасыңар. Бул өкмөт элдин өкмөтүбү, жогорку кеңеш элдин өкүлүбүз. Жакшы, бардыгы жакшы барат эле, ушинтип аягында эле бузуп аласыңар да. Мына бир эле мисал. Строительный бизнеске 12% НДС алып келатасыңар. Кыргызстанда 30 миллион квадратный метр үй керек элге. ГИКтин салганы рахмат 2 миллион квадратный метр салып атасыңар. Ага да Кудайга шүгүр. Калганы каяктан алат? Мисалы 30 миллион сомдук или 3 миллион сомдук бир үйдү алыш үчүн азыр 12% НДС киргизгенден кийин 3,5 миллион сом болот. 500 миңди табыш үчүн бир байкуш кыргыз дагы канча жыл иштеш керек? Булар үйлүү болобу же ушинтип эле жүрө беребизби? Стратегический кээ бир нерселер, багыттар бар да. Элди үй менен камсыз кылыш керек, элди аш менен камсыз кылыш керек. Ушуларга тийбегиле да, калганынан чогултсаңар дагы ушул үйгө тийбегиле да, үстүндө үй жокторгочу. Башы мындай ошолону карап аткан министрликтердин башы иштейби кичине? Бул пландоо деген барбы мына? Эмне мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп?